Энергетика өлкөнүн өнөр жай комплексинин негизги курамдык бөлүгү. Мамлекеттин улуттук коопсуздугун камсыз кылууда экономика тармагын өнүктүрүүдө өзгөчө орунду ээлейт. 1917 жылы өлкөнүн аймагында жалпы кубаттуулугу 485 киловатт өлчөмдөгү 5 электр станция иштеген. Алардын жалпы электр кубаты саатына 800 000 киловаттты түзгөн. 1920-26 жылдары Фрунзе, Жалал-Абад, Каракол, Сүлүктүү шаарында анча чоң эмес электр станциялары, Чүйдө Кичи Аламүдүн ГЭСи курулуп ишке киргизилген. Азыркы учурда өлкөнүн түштүк жана түндүк аймагынын энергиясын туташтырган датка кемин электр станциялары тартылууда. Бул өлкөнү толук электр энергиясы менен камсыз кылат. Мамлекетибиздин энергетика тармагын өнүктүрүп, элди үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылууда. Жарым кылымдан ашуун убакыттан бери Ош технологиялык университетинин энергетика факультети жогорку квалификациялуу энергетика багытындагы адистерди даярдап келет. Факультеттин тарыхы 1963 жылы Ош шаарында Фрунзе политехникалык институтунун Оштогу кечки факультетинин ачылышы менен башталат. 1976 жылы жалпы илимдер кафедрасында өндүрүштү, шаарларды жана айыл чарбасын электр менен жабдуу адистик ачылган. Кабыл алынган студенттерге 1-курстан 3-курска чейин жалпы техникалык даярдоо жүргүзүлүп, калган 4-5 курстарды Фрунзедеги политехникалык институтта аякташкан. 1991 жылы Ош жогорку технологиялык коллежде айыл чарбаны электрлештирүү жана автоматташтыруу кафедрасы уюштурулган. 2000 жылы курамы 3 кафедраны камтыган энергетика жана жаңы энерготехнологиялар факультети түзүлгөн. 2007 жылы энергетика жана жаңы энерготехнологиялар факультети энергетика факультети болуп өзгөрүлгөн. 2014 жылдан баштап бүгүнкү күндө энергетика факультети техника илимдеринин кандидаты, Оштунун профессору Токоев Маматөмүр Пирматович жетектеп келет. Адистиктерди даярдоодо окутуунун жаңы заманбап технологияларын колдонууга көңүл бурулуп, интерактивдик доскаларды пайдалануу, лабораториялык жумуштарды виртуалдык усулдардын негизинде өткөрүүгө багытталган. Ушул максатта факультетте 18 окуу лабораториясы, интерактивдүү доска, проектор жана ноутбуктар алынган. Ошондой эле факультет окуу залдары, электрондук китепкана, компьютердик класс, виртуалдык лабораториялар, спорттук залдар жана окуу полигону менен жабдылган. Кошумча түрдө студенттер 3 айлык курстарды окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Бүтүрүүчүлөрдү жумушка кабыл алуу тууралуу өндүрүштүк ишканалар Ош жогорку чыңалуу ишканасы, Ош электр акционердик коому, Ош жылуулук электр борбору менен келишимдер түзүлгөн жана алар менен тыгыз иш алып барылууда. Факультетте бүгүнкү күндө 25 ашуун профессордук окутуучулар жана 9 окуу көмөкчү кызматкерлер эмгектенүүдө. Алардын ичинде 11 техника илимдеринин кандидаттары жана доценттери, 3 профессор, ага окутуучулар жана окутуучулар эмгектенүүдө. Факультеттин күндүзгү, сырткы жана дистанттык окуу бөлүмдөрүндө 1200дөн ашуун студент, алардын ичинен Тажикстандан, Өзбекстандан жана Йемен мамлекетинен келген студенттер билим алышууда. Ошондой эле факультетте энергетика багыты боюнча магистрлер даярдалып келүүдө. Жогорку квалификациялуу адистерди даярдоонун заманбап системасы болуп саналган билим берүүнүн кредиттик технологиясынын негизинде сабактар жүрүүдө. Академиялык мобилдүүлүктү күчөтүү максатында 15 ашуун жакынкы жана чет мамлекеттик жогорку окуу жайлары менен келишимдер түзүлүп, иш алып барылууда. Факультет 2014 жылдан баштап энергетика багыты боюнча Шанхай эл аралык уюмга мүчө болуп иш алып барууда. Ушул багытта факультеттин студенттери Россия, Казакстан мамлекеттеринин жогорку окуу жайларында келишимдин негизинде окууларын улантууга болот. Ошондой эле факультеттин студенттери Германия мамлекетинин окуу жайларында 3 айлык окуу практикасында өтүп келишти. Факультеттин ичинде студенттерден түзүлгөн КВН командасы, кыздар комитети, студенттик сенат, маданий сектор, акыйкатчы уюму, спорттук секторлор иштейт. Энергетика факультети 2021 жылы эл аралык аккредитациядан 5 жылга ийгиликтүү өтүп, факультеттин бүтүрүүчүлөрү чет мамлекетте иштөөгө мүмкүнчүлүк алышты. Факультет уюшулгандан баштап бүтүрүүчүлөрүбүз кыргыз энергосистемасынын бардык тармактарында, ошондой эле Россия, Казакстан жана чет мамлекеттерде үзүрлүү иштеп келүүдө.
энергетика тармагы бул чоң тармак. Бул аябай мамлекетибизге керек тармак. Производство энергетика болбосо мамлекетибизде эчтеке өнүкпөйт. Бүгүнкү күндө кырдаалды көрүп атасыңар. Ошого барата силерди кесиптик майрамыңар менен куттуктайын дедим. Билим деген бул чоң нерсе болот. Билимди жакшы алып, Ошский технологический университет менен биз тыгыз байланышты иштейбиз. Канча деген окуучулар, мугалимдер биз менен мындай аябай тыгыз иштешет. Окууну бүткөндө биздин эшик ачык, келгиле, иштегиле, практика өткүлө, возможность дайыма беребиз. Өзүм жаш болуп турган кезде жаштарга дагы азыр эшиктерди ачып бериш керек деген ойдомун. Энергетика тармакка билимиңерди, күчүңөрдү салгыла. Урматтуу Муса Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин энергетика факультетинин жалпы профессордук, окутуучулук жамааты, ошондой эле бүгүнкү күндө билим алып жаткан жалпы студенттер, болочоктогу энергетиктер, баарыңыздарды кирип келе жаткан ушул кесиптик майрамыңыздар менен Ош Электр ачык акционердик коомунун жалпы жамаатынан ошондой эле өзүмдүн атыман силерди кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайм. Баардыгыңыздарга ишиңиздерге ийгилик, үйүңүздөрдө тынчылык, дайыма ушул заманыбызда тынчылык болсун, ошондой эле алдыга койгон максаттарыбызга жетишине ушул Аллахыбыз дайыма күч-кубат берсин, ишибиз дайыма оңунан чыксын. Сиздерге дагы эң негизгиси билим алып жаткан биздин болочоктогу энергетиктерге талыкпай билим алып, ушул келечекте Кыргызстандын энергетикасын алдыга чыгара турган кыйын энергетиктерден болушуңарга мен тилектешмин. Ошондой эле мен өзүм жөнүндө дагы айтсам, мен да Ош Электр ачык акционердик коомдо келерден мурда биринчи ушу силерден окуп, Оштунун бүтүрүүчүсү болом. Бүгүнкү күндө бизде дагы Оштунун көптөгөн бүтүрүүчүлөр ушул жерде чоң кесиптерде, министрликтерде, холдингде, ошондой эле бөлүштүргүч компаниялардын баардык тармактарында ушул сиздердин бүтүргөн окуучуларыңыздар иштеп жатат. Баардыгыңыздарга ушул кесиптик майрамды жакшы өтүшүн каалайм. Урматтуу студенттер, мугалимдер, чын дилимден силерди келе жаткан кош майрам менен куттуктайм. Биринчиден энергетик күнү. Бул албетте тарыхы чоң тармактардын бири болуп эсептелет. Ал жерде көп инсандар эмгектенип кетишкен. Албетте ошонун катарына силерде студенттер кошулуп, экономиканы көтөрүү, жасаган иш-аракеттериң ийгиликтүү болсун. Эң негизги окуу билими жакшы болуш керек. Жакшы окусаңар, ийгиликке жетишсеңер, сөзсүз түрдө кыйын чыгаан энергетиктер болгонуна мен ишенемин. Дагы бир ирет майрамыңыздар менен ийгилик болсун, жакшылык болсун, энергетиканын кадрларына кошумча силерде келип иштеп, биз менен биргеликте энергетиканы көтөрүүгө мен толук ишенемин. Дагы бир ирет майрамыңыздар менен.